Өлкөдөгү кылмыш, кырсык тартип бузууларды чагылдырган телегүзөт программасы эфирде. Студияда Шамзура Алибек кызы. Бүгүнкү берүүдө биз эреже, мыйзам бузган жарандар, мыйзамсыз иш-аракеттер тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Белгилүү болгондой, көпчүлүк айдоочулар эс алуу күндөрү жол эрежесин сактоого көп көңүл бурбай калат. Милициянын патрулдук кызматы жол эрежесинде одоно мыйзам бузгандарга карата рейд өткөрдү. Анда айрым айдоочулар тийиштүү органдан уруксаат жок терезесин караңгылатып алгандыгы аныкталды. Кененирээк кийинки темада. Мы посмотрели. Два дня назад только останавливались. Сказали, что по базе проблемы. Нет, база работает. Бул автоунаанын айдоочусу токтоткон учурда терезесин караңгылатып жүрүүгө уруксааты бар экендигине тартип сакчыларын ынандырып жатты. Айдоочу бул унаанын мурунку айдоосуна берилген уруксаат кагазды көрсөтүп, абалдан чыгып кетүүгө бир топ аракет жасады. Бирок мыйзам боюнча терезени караңгылатууга уруксаат айдоочуга жана ал башкарган унаага гана берилет. Вот сказали, что попали не то, что проблемы как-то. Потом я вот листочек показал, да, и они сказали, хорошо. Разрешение точно есть, да? Есть такие. Оно не просроченное? Не может быть, потому что 2 дня назад так было. 2 дня назад? Да, типа, вот так остановили, а потом проверили, отпустили меня, да? И поэтому я спокойно тут стою, типа, хорошо, типа, куда надо. Көп созулган түшүндүрүү иштеринен соң айдоочу өзүнүн эрежени бузуп жаткандыгын моюнга алды. Ошондой эле терезедеги пленканы ошол жерде сыйрыды. Айдоочуга карата протокол түзүлүп, 20 000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылды. Если имеется бумага о разрешении, я уже не объясняю вам. То, что имеется разрешение, они думают, что можно ездить. А многие водители как делают? Покупают разрешение на тонировку, в последующем машину продают, и тонировка также уходит с этой машиной. А бумага у многих водителей остается. В последующем они думают, что разрешение есть. А по факту тонировка уже перекидывается на другое транспортное средство. Сейчас, так как мы проверили по базе ТЛМ, а также по базе Корчек, у данного транспортного средства отсутствует разрешение на тонировку. Сейчас будет выписан протокол. Если вы отказываетесь, машина выдворяется на стоянку. Если согласны, на месте устраняем. Все, хорошо, письмо. Согласны? Товарищ инспектор, выпишите, пожалуйста, протокол в размере 20 000 сомов. Жол эрежесинде ичимдик ичип алып, унаа башкаруу бул одоно мыйзам, тартип бузуу деп эсептелет. Алкоголь ичип унаа башкаргандар кылтакка иленгенде өздөрүнүн күбөлүгүн көрсөтүп, тааныш издеп, ар кимге чала баштайт. Кийинки тасмадагы айдоочу өзүнүн күнөөсүн моюндабай, дал ушундай кадамдарды жасады. Бул айдоочу патрулдук милициянын талаптарына баш ийгиси келбей, из жашырууга аракет көрдү. Из жашырууга негиз бар болчу. Айдоочу мас абалда унаа башкарып бара жаткан. Ал тартиптен сакчыларына өзүнүн күбөлүгүн көрсөтүүгө умтулду. Бирок камерага көрсөтүүдөн баш тартты. Документтериңизди берсеңиз, айдоочу көрүп баштады. Кел силерге. Айтам. Схобатырда турат, схобат. Право берсеңиз. Айдоочулук көлүк дейт. Айдоочулук көлүк берсеңиз. Жок эле шеф. Я, жок эле. Не жок эле. Паспорт менен болот. Паспорт эмесин берет. Жүрбөйсүз, отуруп бербейсиз. Отуруп беке. Менде көлүк жок, шеф. Документ Качан права берсеңиз? Правам жок. Анда паспорт бериңиз. Паспорт да жок, эмеде. Күндүктөн берейин. Күндүктөн? Оош. Привет с Москвы! Привет! С Москвы привет! Мои Нет, трубку надо на дно ставить. На дно. Вот так. Нет, время 2 минуты. 2 минуты.
Наркология борборуна келген соң ал тааныш издеп ар кимге чалып жатты. Бирок патрульдук милициянын кызматкерлери ага жол берген жок. Байке, болмашы, пожалуйста. Артыңыздан ешкім реклама болуы жерде. Текшерүүдө айдоочунун ичимдик ичкени аныкталды. Медициналык кароо так көрсөтүп турса дагы ал күнөөсүн моюндагысы келген жок. Жүрөгү ооруй тургандыгын, ага байланыштуу валерьянка гана ичкенин айтып ишендиргиси келди. Бирок ушул кезге чейин алкоголь менен валерьянка ичкендердин анализи 2 бөлөк чыгып келгенин айдоочу билбей төңдү. Валерьянка тоже показывает, да? Запаха. Я не чувствую. Телефон положил? Да, все пока. Нет, напротив. Все. Глаза закрыты, указательным пальцем до кончика носа. Глаза закрыты. Теперь вот этим. Все, присаживайтесь. Уна башкарууга укугу, күбөлүгү жок туруп, рульга отургандар жок эмес. Мындай тартип бузуунун айып пулу 15 000 сом өлчөмүндө. Бирок айыпка карабай, уна айдагандар арабызда көп. Кадрдагы бул айдоочунун күбөлүгү жок, бирок ал патрулдук милицияга өзүнүн эжесинин күбөлүгүн көрсөттү. Эжеси жанында жүргүнчү катары бара жаткан. Что, право не получали, да? Батарея ас. Учитесь? Эми бул жаран 15 000 сом айып пулду төлөөгө милдеттендирилди. Ал эми уна айып аянчасынын короосуна киргизилди. Дары-дармектердин мыйзамсыз ташылып келүүсүнүн ири партиясына бөгөт коюлду. 18 январда Ак Тилек Уна жолу чек ара тилкесинде жүк ташуучу документтерди ишенимсиз Volvo үлгүсүндөгү унаа кармалган. Анда айыл чарба буюмдарына жамынып, ЯЭПке мүчө мамлекеттердин товарларды алып келүүгө жана салык органдарына каттоого турууга тиешелүү документтери жок, баасы 50 миллион сомдон ашык 450 ящиктен турган кымбат баалуу дары-дармектердин ири партиясы табылган. Учурда УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн фактыга башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле тамекинин мыйзамсыз алып келүү иштерине бөгөт коюлду. Ак Тилек Уна жолу чек ара бекетинде тиешелүү документтери жок. Жалпы суммасы 4 миллион дана 200 куту даяр тамеки буюмдары болгон Volvo үлгүсүндөгү автоунаа кармалган. Учурда финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын адистеринин бирлиги менен ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн тактоо, ошондой эле жогорудагы кылмышка тиешеси бар кызмат адамдарынын аныктоо боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Жалал-Абад шаарында күрөөкананын мыйзамсыз иш аракети белгилүү болду. Чынчыл күрөөканасынын мыйзамсыз ишмердүүлүгү жабыркагандар арыз менен тийиштүү кызматтарга кайрылган. Күрөөкана ээлери лицензиясы жок, күрөөкананын мыйзамсыз ишин жүргүзүп, ири өлчөмдөгү 240% жылдык судаларды беришкен. Аларга ишенип берилген адамдардын атына кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк менен камсыз кылгандыгы аныкталган. Бир канча убакыттан кийин келишимдердин мөөнөтү бүтөөрүн күтпөстөн алар өздөрүнө ишенип берилген мүлктү өзүн билемдик менен сатып, участок пайызын күрөөнүн баасынан эбак эле ашып кеткенин жүйө келтиришкен. Бул факты боюнча кылмыштын негизинде кылмыш иши козголду. Кылмыш ишинин алкагында чынчыл күрөөкананын ээлери кармалып, алардын жашаган жеринен тинтүү учурунда кылмыш жолу менен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр боюнча документтер табылып алынган. Бир апта ичиндеги окуялар мына ушулар болду. Өлкөбүздө тынчтык болуп, ар бир жаран мыйзамды, жол эрежесин сактоого аракет кылалы. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар.